Илим жана зикир. Зикир 10. Абу Хурайра радиаллаху анхудан риваят. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: Куран Каримди үйрөнгүлө жана окугула. Анткени Куранды үйрөнүп алып, тахажжуд намазын ар дайым окуп жүргөн киши айлананын баарын аңкытып турган жыттуу миск толо салынган баштык сыяктуу. Ал эми Куран Каримди үйрөнүп, бирок түндөсү турбай окубай жүргөн киши оозу буулган, байланган, миск толо салынган баштык сыяктуу. Абу Хурайра радиаллаху анхудан риваят. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: Куран Каримди үйрөнгүлө жана окугула. Анткени Куранды үйрөнүп алып, тахажжуд намазын ар дайым окуп жүргөн киши айлананын баарын аңкытып турган жыттуу миск толо салынган баштык сыяктуу. Ал эми Куран Каримди үйрөнүп, бирок түндөсү турбай окубай жүргөн киши оозу буулган, байланган, миск толо салынган баштык сыяктуу. Абу Хурайра радиаллаху анхудан риваят. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: Куран Каримди үйрөнгүлө жана окугула. Анткени Куранды үйрөнүп алып, тахажжуд намазын ар дайым окуп жүргөн киши айлананын баарын аңкытып турган жыттуу миск толо салынган баштык сыяктуу. Ал эми Куран Каримди үйрөнүп, бирок түндөсү турбай окубай жүргөн киши оозу буулган, байланган, миск толо салынган баштык сыяктуу. Тирмизи. Пайдасы: Куран Карим миск сымал. Куран жаттаган кишинин көкүрөгү миск салынган баштык. Ошондуктан Куран окуп жүргөн каары оозу ачык баштык катары саналат да, окубай жүргөн каары болсо, оозу байланган баштык катары эсептелет.